Чек арадагы жаңжалга байланыштуу Бишкекте ири митинг уланды. Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдына чогулган ондогон активисттер президентти, өкмөт башчысын жана УКМКнын төрагасын эл алдына чыгуусун талап кылды. Камчыбек Ташиевдин дарылануу үчүн кечээ чет өлкөгө учуп кеткени айтылды. УКМК жетекчиси дарегине жетпей, кайрадан артка кайтууга аргасыз болгон. Президент Садыр Жапаров өкмөт мүчөлөрү менен Баткен облусундагы кырдаал боюнча ыкчам кеңешме өткөрдү. Кырдаалды иликтөө боюнча биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков башында турган жумушчу топ түзүлдү. Бир катар бажычылар сөгүш алды, бирок кызматынан бошоду. Мамлекеттик бажы кызматындагы ички иликтөөнүн негизинде 32 кызматкер эмгек тартибин бузганы аныкталган. Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы. Кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Баткендеги таңга мал таш ыргытуудан башталган жаңжал түш ооп ок атышууга айланды. Буга чейинки кыргыз-тажик ортосундагы келишпестиктер суу, жер жана жолдордон улам чыкса, бул ирет тажик тараптын Кыргызстандын аймагына орнотуп кеткен видео камерасынан улам чыкты. Чек арадагы чырдан жалпысынан 17 кыргызстандык жабыркады. Ушул тапта Баткен облусунун аймактык ооруканасына жарадар болгон 7 жаран жаткырылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, алардын экөөсүнүн абалы оор. Жергиликтүү элдин айтымында таңкы саат 4:30 чамасында кыргыз тарапка коңшулардан таш ыргытылып, ок атуулар угулуп, көзүнө таш тийип жабыркаган жаран ооруканага жеткирилген. Жарандардын көкүрөгүнө көк таштай тийген кошуналардын мамилеси ачуулантып эл чогулган. Жарандарыбызды алып кирип алып уурдап, буртокмокко салат. Бу жерде үйүбүздү адамдардын үйүн күйгүзүп салды. Кемпирдин үйүн күйгүзүп салган, билесиңби? Анын баласын ошол жерде тажиктарга каршылык көрсөткөн үчүн Москвада кармап атат. Бул тажиктардын акыркы мына агрессивный политикасы бар го, кыргыздар тойгузду бар го. Ашып кетти, эл уже чыдабай калды. Же элге уруксат бериш керек, өзүбүз чечебиз. Же барып туруп переговорго барыш керек. Же алмашуу менен чечиш керек да, уже эл чыдабайт уже, мындан ары чыдабайт. Бул одним словом бул издевательство кыргызского народа болуп атат. Түшүнүш керек ошону. Не коркобуз болгон тажиктар бизге окшогон ата бабабыз эле буларды душанбыга чейин кууп жүргөнбүз бар го. Эгерде бизде өткөндөгүдөй балдарды камабаса, биз өзүбүз мылтыктап, өзүбүз коргоп алабыз. Просто балдар коркуп калган, мылтык алса камап коет деп, азыр биз ошого барбай турабыз. Күчүбүз жетет өзүбүз корголганга. Биздин кыргыздар эр жүрөк болуп келген. Эч убакта корккон эмес, коркпойбуз дагы. Андан көп өтпөй Баткен районунун Орто Боз айылынын тургундары түшкү саат 12 чамасында чогулуп бийликке кайрылуу жасады. Бардык кайрылууларда талап бирдей. Көйгөйдү чечсин, болбосо элге согушууга уруксат берсин деген гана талаптар. Урматтуу президент Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, мына эл ишенип сиздерди 80% шайлап берди, кыргыз эли. Ишеничти актап, Баткен чек арасын келип чечип бериңиздер, урматтуу бийлик өкүлдөрү. Улукбек Марипов премьер-министрибиздин сөзүнүн аркасынан мына кайырма каналынын башына алдырдык деген сөздүн аркасынан мына бүгүнкү биздин жерибизге тажиктер басып кирип келип атат. Болбосо элге оружияны таратып берсин, биз өзүбүз чечейик. 28 апрелде эки элдин чектешкен облус жетекчилери баштаган делегациялар кезигип, головной суу бөлүштүрүүчү жай жана андагы орнотулган камералар тууралуу талкуу болгон. Согди делегациясы менен сүйлөшүп аяктап, маселе чечилип калганда саат 5-те чагымчылдык болуп, алардын акими облус жетекчисинин сөзүн укпай камераларды алуудан баш тарткандан улам ызычуу башталган. Ошондон кийин аталган аймакка эки тараптан 100-150 киши чогулуп, бири-бирин ташпаранга алган. Кечке маал абал салыштырмалуу турукташып, бирок таңга жуук кайрадан курчуган. Кече күнү алдын ала биздин делегация менен Согдин делегациясынын баардыгы сүйлөшүлгөн. Бирок кийин саат 5-терде баардык маселенин баары чечилип калганда жөн эле провокация болуп кетти. Анткени
алардын чиновниктери өзүнүн башчысындагы сөзүн укпай коюшту да, ошодон мындай жагдай чыгып кетти. Бирок себептерин биз билбей атабыз да. Чек арадагы ушундай ызы-чуунун алдын ала ушундай бир провокация болорун биз деле сезип турдук да. Анткени жана Лейлектеги эки баланы урдап кеткен, анан министерствонун ноталары, анан фейковый нота бергенин, ушунун баардыгы биз айтат элек да, бул мындай бир цеп ситуация депчи. Бүгүн саат 14-төрдө Тажикстандын ИИМинин атайын даярдыктагы аскерлери менен чек ара кызматынын аскерлери миномет, пулемет жана автоматтар менен Баткен районундагы Көкташ айылындагы Головной деп аталган суу бөлүштүрүүчү жайдан жабырт аткылоону башташты. Ана миномет, гранатомет, РПГ, Баткен, Афганистан. Кыргызстандын чек ара кызматы саат 16:30да Баткендеги соңку кырдаал боюнча маалымат таратып, абал курчуганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, тажик тарап атайлап чатак чыгарып, кырдаалды курчутууну улантып жатат. Кыргыз тарап тажик тарапты чырды тынчтык жолу менен жана эл аралык укук нормаларынын эки тараптуу макулдашуулардын негизинде чечүүгө чакырды. Эскерте кетсек, кечээ 28 апрелде Баткен районунун Көкташ айылындагы суу бөлүштүрүүчү жайга Тажикстандын жарандары видео көзөмөл орното баштаган. Көп өтпөй эки элдин жарандары бири-бирине таш ыргытуудан абал курчуп кеткен. Ошондой эле Баткендин Аксай, Актатыр, Самаркандек айыл аймактарына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Чыр-чатак орун алган аймактагы жарандар коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Мындан сырткары чек арадагы абалга байланыштуу облустук штаб түзүлдү. Ильяс Анарбай уулу, Аскар Маратов, Нурньюс, Бишкек. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 29 апрелдеги саат 18:00 карата маалыматына алайык, Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда бир кыргызстандык каза тапты. Баткен облустук ооруканасына жарадар болгон 5 адамды алып келишкен. Дагы бир киши Лейлектеги ооруканага түштү. Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдына чогулган ондогон активисттер президент Садыр Жапаров, өкмөт башчы Улукбек Марипов жана улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевдин эл алдына чыгып, кырдаалды түшүндүрүп беришин талап кылышты. Алар Тажикстан менен чектеш аймактарында чек ара кызматы күчөтүлсүн, элдин бейпил жана тынчтык жашоосу камсыздалсын, кыргыз өкмөтү жаңжал чыккан жерге барып кырдаалды жөнгө салсын дешти. Mana iyilik atışat. Mana iyilik atışat. Beyliktegiler uqpaysыңарбы? Чара көрбөйсүңөрбү? Кандай кыйынчылык болуп жатат биздин Баткен? Баткенде болуп жаткан окуяларга кайдыгер карабаган жарандар бүгүн өкмөт үйүнүн алдына чогулушту. Алар чек ара маселесине байланыштуу митинг өткөрүп, бийлик төбөлдөрүнө талаптарын коюшту. Маселени чечүү үчүн жаңжал чыккан жерге барып, кырдаалды жөнгө салуусу зарыл экендигин айтышты. Жок, андай болбосо анда биз барабыз деп жатышат. Митингге чыккандар түрдүү плакаттарды көтөрүп алышкан. Анда чек ара маселесин тез арада чечкиле. Кыргызстан Баткенден башталат. Чек ара үчүн аягына чейин турабыз деген талаптар жазылган. Биз эч убакта бирөөнүн жерин талашпайбыз. Биз бирөөнүн жерине көз орткан эл эмеспиз. Тажикстан жогору бара жатканда биз Тажикстан үчүн койнубузду ачканбыз. Тажикке биз нам берген, кол турган, койнубузду ачкан элбиз. Биз бирөөдөн алхамдулилла мусулманбыз. Туугандар, бирге турган мезгил келди. Кыргызстанды сактап калайлы. Провокацияга жол жок. Баткенге барайлы туугандар жардамга. Чогулгандардын негизги талабы бул. Баткен областынын Тажикстан менен чектешкен аймактарында чек ара кызматы күчөтүлсүн. Элдин бейпил жана тынчтык жашоосу камсыздалсын. Өкмөт өкүлдөрү маселени жеринде барып чечсин деп кыйкырып жатышты. Бул качан болушогон нерсеге чекит коюш керек. Баткен сен жалгыз эмессиң деген аталыштагы пикетке чыккандар президент Садыр Жапаров, өкмөт башчы Улукбек Марипов жана улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевдин эл алдына чыгып кырдаалды түшүндүрүп беришин талап кылышты. Президент Садыр Жапаровдун элге чыгуусун Улукбек Марипов Камчыбек Ташиев. Бүгүнкү митингди алып баруу үчүн атайын модератор дайындалган. Ал кезек-кезеги менен сүйлөйм дегендерге микрофон сунуп жатты. Ал арада ары жактан 2-3 апа келип, бизге да микрофон бергиле деп алып баруучуга нааразы болушту. Алар болгон чындыкты биз билебиз. Биз айтабыз деп көзүнөн жаш алып ыйлап да жиберишти. Баткенде атышы болуп аткан жерде Бизге атып атат, качып атабыз, өтүрүп атат дейт. Эмнеге бүтөсүңөр? таза чагыштырып бергиле. Mana beri tonçun sen. Telefon gelecek, öyle düşünüyorum. Olmaz.
Mana iylep atışat. Mana iylep atışat. Ay beyliktegiler. Uqpaysыңарбы? Чара көрбөйсүңөрбү? Кандай кыйынчылык болуп жатат биздин Баткен халкына. Чегарадагы жашагандарга кыйын болду. Качан ойгоносуңар, качан көтөрөсүңөр көтүңөрдү силер я. Ай силер ойлонуп бүткөнчө тага келчи кырашып кетти. Кыргыздар ойлонбогула. Мына азыр прямо чалып атат бизге. Эже жөнөткүлө жардам биз кыйналдык, качып атабыз деп жатат. Ошол жерде турган айрым активисттер элди эмоцияга алдырбоого чакырып жатты. Чегара маселесине аябай дыкат мамиле жасалышы керек. Болбосо абал мындан да курчуп кетет деп коңгуроо кагышты. Соц тармактан этияттык менен пост жазып, ой бөлүшүүгө үндөштү. Социалдык тармактарда провокация кылбай, эч кандай мындай ашыкча, бир эмоцияга алдырган сөздөрдү сүйлөбөй турсак, анан эң негизгиси ошо чегарадагы кырдаалды билбей туруп, түшүнбөй туруп, көрбөй туруп, ар кандай нерселерди жаза бербейли. Бийлик тараптан эч ким элүүнүн угууга чыккан жок. Ошол себептен биз аягына чейин болобуз. Качан чегара маселеси чечилип, жаңжал токтойт, ошондо гана биз акцияларыбызды токтотобуз деп билдиришүүдө. Эми окуянын чоо жайын айтып кетели. Учурда кыргыз-тажик чегарасындагы абал кайрадан курч бойдон турат. Чегара кызматынын маалыматына ылайык, алгач тажик жарандары эки өлкөнүн кесилишкен жеринен шагыл жүктөөгө аракет кылышса, кийинчерээк головной суу алуучу жайына тажик чегарачылары көзөмөл камераларын орнотушкан. Буга нааразы болгон кыргыз тарап камераларды алып салууну талап кылып, ортодо эки тараптан чыр чыккан. Үй бар, ошол жерде. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюз, Бишкек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда эмес. Маалыматка караганда Ташиев 28 апрелде дарылануу үчүн чет өлкөгө учуп кеткен. УКМК жетекчиси кайсы өлкөгө кеткени так айтылган жок. Ташиев ден соолугуна байланыштуу быйыл кышында да чет жакта дарыланып келген. 12 февралда ал Германиянын Бурбуру Берлин шаарындагы клиникалардын биринде жүрөгүнөн операция болгон. Мындан бир нече саат мурун УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өзүнүн Facebook социалдык тармагына билдирүү таратты. Мен кече 28 апрелде эртең менен ден соолугуму каратуу үчүн Германияга учуп кеткен элем. Бирок бүгүнкү Баткендеги окуяларга байланыштуу кайрадан артка учуп чыктым. Больницага жетпей кайттым. Буйруса түнү менен жетип барам. Барыңыздарга сабырдуулук тилеймин. Мекендин чеги өмүрдөн да кымбат. Ынтымакта баарын жеңебиз деп Ташиев. Өкмөттүн жаңы структурасына ылайык чегара кызматы УКМКга өткөн. 28 апрелде кыргыз-тажик чегарасында башталган жаңжал токтой элек. Президент Садыр Жапаров бүгүн 29 апрелде өкмөт мүчөлөрү менен Баткен облусундагы мамлекеттик чегаранын кыргыз-тажик тилкесиндеги кырдаал боюнча ыкчам кеңешме өткөрдү. Анда өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн бул кырдаалга тартылган мамлекеттик органдардын жетекчилеринин маалыматтары угулду. Кеңешменин жыйынтыгында түзүлгөн кырдаалды иликтөө жана жөнгө салуу боюнча биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков башында турган жумушчу топ түзүү тууралуу чечим кабыл алынды. Тышкы иштер министрлигинин алдына дипломатия каналдар аркылуу тынчтык жолу менен кырдаалды жөнгө салуу боюнча иштерди улантуу милдети коюлду. Бул учурда президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды сабырдуулукка жана араздашууну козутпоого чакырды. Ал өз кайрылуусунда тажик эли менен дайыма тил табышууга боло турганын, ынтымакты сактоо менен гана бардык маселе чечилерин билдирген. Баткенде кыргыз-тажик чегара тилкесинде чыр чыккан жерде кырдаалдуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын биринчи орун басары чегара кызматынын директору Уларбек Шаршеев көзөмөлдөп жатат. Бул тууралуу 29 апрелде УКМКнын басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 29 апрелде саат 14:00 Тажикстандын чегара аскерлери жана ички иштер министрлигинин атайын багыттагы аскерлери Баткен облусунун Баткен районундагы Көкташ айылында жайгашкан Головной суу тосмо жайында миномет, пулемет жана автомат менен жапырт аткылоо башташты. Уларбек Шаршеев кырдаалды координациялап, тажик чегарачылары козголгон куралдуу чыр-чатакты басуу боюнча чара көрүп жатат. 28 апрелде Баткен районунун Аксай айылындагы Ак суу дарыясында жайгашкан башкы суу бөлүштүрүүчү жайдын тилкесинде кагылыш болгон. 29 апрелде атышуу уланды.
Ауганстандын улуттук коопсуздук башкармалыгынын башчысы Ахмат Зия Сараш жоочулардын катарында согушкан жана ар кандай оор кылмыштарга барган ислам мамлекети террорчул тобунун 408 мүчөсү абакта олтурганын билдирди. Анын айтымында аталган адамдар кезинде Ауганстанга ар кайсы тараптан келип, жоочулардын катарында же болбосо мыйзамсыз куралдуу жалданма топтордун арасында жүрүп, камакка алынган 14 мамлекеттин жарандары экени аныкталган. Ахмат Зия Сараш учурда мына ушул 14 мамлекеттин тиешелүү бийлик органдары менен аталган абактагылар тууралуу сүйлөшүүлөр жүргөнүн билдирди. Бирок ал кайсы мамлекеттер менен сүйлөшүү жүргөнүн жана анда абактагы чет элдик жалданмаларды өткөзүп берүү маселеси каралганын тактаган эмес. Анын айтымында Ауганстандын түрмөлөрүндө отурган ислам мамлекети тобунун 408 мүчөсүнүн 299-у Пакистандан баргандар. Ахмат Зия Сараш Даиштин 60%-ын пакистандыктар түзгөнүн кошумчалады. Ауганстанда куралдуу жалданма топтордун катарында жүрүп колго түшкөндөрдүн арасында Өзбекстандын 37, Тажикстандын 13 жана Кыргызстандын 12 жараны бар экени белгиленди. Октон каза тапкан 2 жарандын жакындары ички иштер кызматкерлерине наразычылыгын билдирип чыгышты. Анда Өзгөн шаарынын көчөлөрүнүн биринде түн ичинде унада олтурган 3 жаранга ок атуу жүз берген. Октон жаракат алган 2 жаран мерт кетип, алардын бирөөсүнө ок тийбей калган. Бул окуяга күч кызматкерлеринин тийиштиги бар экени айтылып жатат. Ал эми кылмышка шектүү жаран Кыргызстандан качып кеткени да маалым болду. Учурда жабырлануучу тарап Өзгөн шаарынын ички иштер башкармалыгына ишенбөөчүлүк көрсөтүп, облустук башкармалыкка кайрылышкан. 20-га кирген баламны эч кандай күнөөсү жок атып кетип атат. Эмнеге буга каралбай, жа чындык чыкпайт? Акыйкат барбы бизде? Жа жокпу? Жа өлтүргөдө эле тур келген. Баласынын өлүмү күч кызматкерлери тарабынан териштирилбей жатканына нааразы болуп жаткан бул жарандар бүгүн маалымат жыйынга чогулушту. Алар Өзгөн шаарында ок атуудан улам каза болгон 2 жарандын ата-энеси жана жакын туугандары. Окуя болгон күндөн тартып тиешелүү тараптардан териштирүү иштери кечиктирилип, жакшы көңүл бурулбай жатканын билдиришүүдө. Мындан улам аталган окуянын чоо жайын мыйзам чегинде иликтеп, күнөөлүүлөрдү жазага тартып берүүнү суранып жатышат. Күнөөсү жок балдар келип эле машина сыртынан эле свет өчүрүп эле атып кетсе, өлүп кете берсе, эмне биз калай элебиз? Олар төлөп жылгап жүрөр оякта биякта качып. Эмнеге кармалбайт? Эмне үчүн себеби эмне? Эмнеге кармабайт? Эмне бул ишке шектүү адамдар жүрөт көчөдө беймарал. Буну бир эле адам кылган эмес. Бунун тагында көп адам бар. Бизге акыйкатты, чындыкты чыгар бергиле. Окуя ушул жылдын март айынын 18-нен 19-на караган түнү саат 3-4 чамасында жүз берген. Анда белгисиз жарандар тарабынан унаада олтурган 3 жаранга ок атуу болгон. Октон 2 жаран каза таап, алардын бирөөсүнө ок тийбей калган. Каза болгон жарандардын бирөөсү Шахрух Мухтаров спорттун оор атлетика түрү менен машыгып жүргөн. Маркумдун артында жубайы жана 5 баласы калды. Маалыматка караганда шектүү делген жаран менен спорт чөйрөсү аркылуу тааныштыгы бар. Өлүм менен аяктаган окуя буга чейин 2 тарап пикир келишпестикке барып, бирок бири-биринен кечирим суроо таризинде чечилген. Андан көп өтпөй жогоруда сөз болуп жаткан окуя орун алган. Жарашып Алла жөнүндө мени кечириң аке деген. Болду, мен кечирдим, сен мени кечир Алла жөнүндө деген. Ошондо чөндөнде пистолет, пичактар менен жүргөн бала. Кандай бул органдар бу көрүп тур, бу бала пичак вооружение менен жүрсө, ун чыгышпаган. Ошо 3-4 күн, ошондон 3-4 күн бурун очкалар кийип, органга кирип чыгыптыр. Сумкаларды алып. Бу кимисине акча берип чыккан, неме кылган билбейм. Эми бу yerda bu болгондо бу ошо коркпосон кылган ишти. Бу значит бу ишенгени бар. Ишенгени бар үчүн бу коркпосо ошондой кылды. Мана колуңдан не келет дегендей кылып. Ок атуудан каза тапкан дагы бир жаран Салимжан Касимов 21 жашта болгон. Ал үй бүлөдө жалгыз уул экени айтылып жатат. Ал эми окуяга күбө катары ок тийбей калган 3-чү жарандын көрсөтмөлөрү мааниге алынбай жатыптыр. Шектүү учурда Кыргызстандан чыгып кеткендиги айтылууда. Күнөөлүү жаранды кармоодо күч кызматкерлери кайдыгер мамиле жасап жатканын да билдиришти. Сразу 2 минутта выстрел болгон. Андан мен эңкейип туруп досум атып атат, айда машинаны дегенде, дагы булар атып атканда Шахрух мени тосуп калган. Эки атканда тоскондо ошондо минеринен эките кирип кеткен. Анан мен колумду чозуп туруп машинаны жүргүзгөнүмдө алар чөчүп кетип туруп машинаны жүргүзүп берди. Жүргүзүп бергенде уже дагы 5-чи выстрелди атты. 5 минутта атканда жерде. 5-чи выстрел уже бакой айнекти, бакой
зеркаланы сындырып өтүп кеткен да. Адам өлтүрүү менен катталган иштин бети 1 айдан ашуун убакыттан бери ачылбай келет. Буга байланыштуу жабырлануучу тараптын жактоочусу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине кат жолдогон. Жактоочунун айтымында болуп өткөн окуяга 2 жаран эмес бир нече жарандын катыштыгы болушу мүмкүн деп жатат. Анткени окуя болгон күндөн 3 күн мурун Баатыр аттуу шектүү жаран Өзгөн шаарынын ички иштер башкармалыгына барганы маалым болгон. Ушул жагдайдан улам териштирүү абзел экени белгиленет. Окуя болгон күн bir 3-4 gün murun Alimov деген сумкасын көтөрүп алып начальник милициянын кабинетине кирген экен. Бул маалыматты өзү сотрудниктер берип атышат. Анан мен жалобага министрдин атына жаздым, начальник главного следственного управления МВДга жаздым. Значит, бу информацияны булар обязательно должны проверить. Анан мына замначальник УВД по оперативной работе, почему булар мындай допустили, да, ушундай особо тяжкое преступление, убийство не одного человека. Беде убийство 2 людей. Ана бир бала пешенеси бар экен, тирүү калып атат. Ал эми күч кызматкерлерине карата коюлуп жаткан дооматтарды аталган кызмат өкүлдөрү четке кагып жатат. Анткени окуя катталган күндөн тартып дароо кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине каттоого алынып аракеттер көрүлгөнүн айтышууда. Ал эми чет өлкөгө качып кеткен шектүүгө чет элдик кесиптештерден жардам сурашкан. Андан сырткары териштирүү ишинин кечеңдешине жүйөлүү себептер бар экени да айтылды. Тергөө иштери башталган. Бул жерде такыр эле өзгөн район иштер бөлүмүнүн кызматкерлери иш кылбай койду деген мен кошула албайм. Себеби алар көптөгөн комплекстүү иш-чараларды жүргүзүштү. Ушул жерде тиешелүү экспертиза дайындалды. Теги атып кеткен жаранды издеп табуу боюнча эл аралык издөө жарыяланды бул жерде. Ошол эле күнү кылмышка шектүү айдоочу кармалган 24 жаштагы. Бүгүнкү күндө ал убактылуу кармоочу жайдан СИЗОго которулган. Ал эми ошол окуяда баягы ок атчу куралды колдонгон жаран бүгүнкү күндө изин жашырып жүрөт. Кылмыштуу иштин бетин ачууда күч кызматкерлерине карата нааразычылыктар бул убакка чейин да айтылып келген. Эскертсек, алыс эмес күндөрдө эле ала качуунун курмандыгы болгон Айзааданын окуясы да күч кызматкерлерине карата нааразычылыктарды арттырган. Нурзада Сыдыкова, Аделет Нушанбаев, Нур-Ньюс, Ош шаары. Радио жыштыктар чатагына байланыштуу үй камагында жаткан өкмөттүн аппаратынын мурдагы башчысы Самат Кылжиев мамлекетке 300 000 сом төлөмөй болду. Мындай чечимди 1-май райондук соту кече 28 апрелде чыгарды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Айзада Момунова билдирди. Кылжиев жазык кодексинин 319 беренесинин 1-бөлүгү жана 43 беренесинин 3-4 бөлүктөрү менен күнөөлүү деп табылды. 300 000 сом айып пул чегерилип, мамлекеттин пайдасына төлөө милдеттендирилди. Самат Кылжиев былтыр 11 ноябрда радио жыштыктарды сатуу боюнча коррупцияга айыпталып кармалган. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалып, өткөн айда үй камагына чыккан. Бул ишке байланыштуу айыпталган байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Наталья Черногубова жана маалымат технологиялары боюнча байланыш агенттигинин жетекчисинин мурдагы орун басары Максат Жылышбаев да күнөөлүү деп табылган. 1-май райондук соту ушул айдын башында алардын ар бирине 260 000 сомдон айып пул салган. Мамлекеттик бажы кызматындагы ички иликтөөнүн негизинде 32 кызматкер эмгек тартибин бузганы аныкталган. Ага ылайык айрымдарына эскертүү берилип, 1 кызматкер иштен бошотулган. 13 кызматкер сөгүш жарыяланган. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Ошондой эле бажы кызматынын электрондук порталына тармактагы мыйзам бузуулар тууралуу 120 жаран кайрылган. Азаттык радиосу медиа өнөктөштөрү менен бирге Кыргызстандын бажысындагы коррупциялашкан схемалар, ага аралашкан адамдар тууралуу бир нече иликтөөлөрдү жарыялаган. 2020 жылы Улуттук статистика комитети мамлекеттик органдарга элдин ишеним деңгээли боюнча иликтөө кылган. Анын жыйынтыгында Кыргызстанда бажы кызматы өтө коррупциялашкан мекеме деп табылган. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өзүнөн өткөн мыкты адис табылса, ага креслосун бошотуп берерин Спутник Кыргызстан агенттигине билдирди. Кече 28 апрелде жогорку кеңештин депутаттары соңку кырдаал боюнча маалымат алуу максатында саламаттык сактоо министрин жыйынга чакырган. Бирок ал келбей коюп, эл өкүлдөрүнүн нааразычылыгын жараткан. Натыйжада Бейшеналиевди кызматтан кетирүү тууралуу өкмөткө сунуш берүү токтом долбоору добушка коюлуп, 81 депутат макул, 8 каршы добуш беришти.
беришкен. Министр Кыргызстандын эли 10 жыл бою кандай конституция жана кандай парламент менен жашап келгенин түшүнүп калганына кубанып жатканын айтты. Эл референдум эмнеге өтүп, конституция кандай максатта өзгөрүлүп жатканын түшүнүп калды. Жогорку кеңеш бул жылдар аралыгында портфель бөлүштүрүү менен гана алектенди. Депутаттар министрлерге дайыма өз ойлорун таңуулап тургандыктан алар иштей албай келишкен. 10 жыл бою ушинтип жашадык. Министрлер чакыруу түшсө эле парламентке барып жатышты. Мен анткен жокмун. Командировкада жүргөндүктөн комитеттин жыйынына 2 ирет бара албай калдым. Алдыга койгон пландарды ишке ашыруу үчүн мындан ары дагы иштей берем. Эгер жетекчилик менден өткөн мыкты адис тапса, анда ордумду бошотуп берем, деди министр. Анын айтымында депутаттар жеке таарынычынан улам ушундай чечим кабыл алышкан. Кезек дүйнө кабарларында Сомалинин баш калаасында 28 апрелде жанкечти террорчу өзүн өзү жардырып, кеминде 7 адам каза болду. 11 киши жаракат алды. Ал эми Молдованын президенти Майя Санду парламентти таркатуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Кесипкөй бокс боюнча дүйнөнүн мурдагы абсолюттук чемпиону Майк Тайсон британиялык атаандашы менен реванш беттешине чыгат. Кенен алдыда сөз болот. Сомалинин баш калаасы Могадишодо 28 апрелде жанкечти террорчу өзүн өзү жардырып, кеминде 7 адам каза болду, 11 киши жаракат алды. Бул тууралуу Могадишонун полициясы жана саламаттык сактоо кызматы кабарлады. Кантуу калабанын жоопкерчилигин Аль-Шабаб экстремисттик тобу алды. Полициянын басма сөз катчысы Абдикани Мухаммедкаловдун айтымында жанкечти эл көп чогулган жерге машинесин айдап барып, өзүн жардыраарда полиция билип калып келишкен. Болбосо ал дагы көп адамдын ажалына себеп болмок, деди Калов. Аль-Шабаб Могадишодогу эл көп чогулган жерлерде теракттарды уюштуруп келген Аль-Каида террордук уюму менен байланышы бар топ экени эскертилген. Молдованын президенти Майя Санду парламентти таркатуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо 11-июлда өтөт. Буга чейин депутаттар 3 ай ичинде өкмөт курай албай калгандан кийин өлкөнүн конституциялык соту парламентти таркатууга уруксат берген. Молдованын мурдагы президенти жана Сандунун шайлоодогу атаандашы Игор Додон парламенттеги көзөмөлдү сактап калган. Ал орусиячыл маанайдагы саясатчы болуп эсептелинет. Президент парламентти таркатууну чечкенден кийин Додон Сандуну майда саясий амбицияга жана мамлекеттин акчасын чачып жок кылууга айыптады. Додон коронавирус эпидемиясы жүрүп жаткан маалда президент өз калкына кам көргөн жок деп эсептейт. Санду саясатка 2010 жылдын башында аралаша баштаган. Ал Европачыл аракет жана тилектештик партиясын түзүп, орусиячыл президент Игор Додон жана өлкөдөгү таасирдүү олигарх Владимир Плохотнюкка каршы чыккан. Samsung компаниясынын негиздөөчүсү Ли Гонхинин үй бүлөсү саламаттык сактоонун кайрымдуулук фонддоруна миллиарддаган доллар бөлүүгө убада кылды. Ли Гонхинин искусство коллекциялары мамлекеттик музейге тапшырыла турган болду. Мындан сырткары Samsung компаниясынын кожоюндары анын негиздөөчүсүнөн калган мурастын эсебинен 11 миллиард долларды мамлекеттик казынага салык катары төлөйт. Маркумдун үй бүлөсү тараткан маалыматта бул сумма 5 жыл ичинде 6 транш менен бөлүнүп төлөнөрү көрсөтүлгөн. Бул дүйнө жүзүндөгү байлардын арасында мамлекетке жана кайрымдуулук фонддоруна ыйгарылган ири өлчөмдөгү белек болгону белгиленди. Былтыр октябрь айында Ленин өлүмүнөн кийин анын байлыгына байланыштуу үй бүлөсүнө 6 ай убакыт берилген. Анда маркумдун компаниясындагы 20 миллиард долларлык мурасынан мамлекетке 60% салык салуу тууралуу сөз болгон. Кесипкөй бокс боюнча дүйнөнүн мурдагы абсолюттук чемпиону Майк Тайсон британиялык атаандашы Ленокс Льюис менен реванш беттешине чыгат. Бул тууралуу ал TMZ порталына берген маегинде билдирди. Маалыматка ылайык, эки мушкертең реваншка даяр экенин билдиришкен. Кармаштын өтө турган күнү аныкталган. Мен Льюис менен дагы беттешке чыкканы жатам. Беттеш сентябрда өтөт, деген Тайсон. Мушкерлер 2002 жылы кезгелген. Анда британиялык спортчу 8-раундда техникалык нокаут менен уткан. Белгилеп кетсек, өткөн жылдын ноябрь айында 15 жылдык тыныгуудан соң Тайсон чоң бокска кайрадан келген. Анда ал мекендеши Рой Джонс менен көргөзмө беттешке чыккан. Ардагер мушкерлердин таймашы тең чыгуу менен аяктаган.
Кыргыз-Кытай чегарасында жайгашкан Торугарт автожол жана Эркечтам автожол өткөрмө пункттары 1 майдан 4 майга чейин жабылат. Мындай тартип Кытайдагы эмгек майрамына байланыштуу киргизилип жатат. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чегара кызматы кабарлады. Торугарт жана Эркечтам жолдорундагы кыймыл 5 майдан тартып жанданат. Кыргыз-Кытай чегарасы адатта Курманайт жаңы жыл майрамдарында жана Кытайдын улуттук майрам маарекелеринде жыл сайын жабылып турат. Коронавируска каршы вакцина сатып алууга бюджеттен 600 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин республикалык иммундук профилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова билдирди. Анын айтымында бөлүнгөн каражатка Орусияда өндүрүлгөн Спутник V вакцинасы алынат. Бир доза вакцинанын наркы $10 түзөт. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин айтуусу боюнча калктын 70% эмдөөдөн өтүшү керек. Эскерте кетсек, 29 мартта өлкөдө Кытайдан келген Sinopharm вакцинасы менен эмдөөнүн алгачкы этабы башталып, 150 000 дозасы келген. Ал эми 22 апрелде Орусиядан Спутник V вакцинасынын 20 000 дозасы алынып келинген. Эмдөө 25-28 күн аралыкты камтуу менен 2 ирет жүргүзүлөт. Эмдөө жарандардын макулдугу менен гана жүргүзүлмөкчү. Ушул жылы мамлекеттик карыздан кутулууга 37 миллиард 266 миллион сом бөлүү пландалууда. Бул рекордтук сумма болуп эсептелинет. Кыргызстан 2021 жылдын январь-март айларында мамлекеттик карызды тейлөөгө 8 миллиард 101,8 миллион сом бөлдү. Бул тууралуу экономика жана финансы министрлиги кабарлады. Аталган сумманын дээрлик 5,4 миллиарды тышкы карызды төлөөгө жумшалган. Белгилей кетсек, өткөн жылы тышкы карызды төгүүгө 30,7 миллиард сом сарпталган. Анын 9 миллиарды январь-март айларына туура келет. Быйыл болсо мамлекеттик карыздан кутулууга 37 миллиард 266 миллион сом бөлүү пландалууда. Бул рекордтук сумма болуп эсептелинет. Урматтуу телекөрүүчү, сиз Нур Ньюс маалымат программасын көрдүңүз, ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирди толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Ал эми өлкөдөгү оорунун алдын алуу үчүн үйдөн чыгаарда сөзсүз түрдө бет каптагууну унутпаңыз. А мен болсо сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.